Туугандар, сиздер менен жакшы жаңылык менен бөлүшүп коелу деп атабыз. Азыр ушул 500 000 сомду ушул квартираны жана iPhone Pro Max'ты жана ошондой эле 3 кишиге умрага жолдомону берип жатабыз. Бул кимге десеңер, туугандар, Кыргыздын Курманжандатка кызыбызды биз элге чагылдыргыбыз келди. Себеби бул карындашыбыз байлыкты эмес, бакытты тандаган. Балким байлыкты эмес, бейишти тандаганынын себеби бул карындашыбыз Дастан деген инибиз бар. Мунун мүмкүнчүлүгү чектелген, көзү көрбөйт. Бирок ошого карабастан, макыр сурабастан, калың сурабастан, анын канча акча табат экенин сурабастан бул бактылуу үй бүлө курабыз. Бунун баардыгын эгөөбүз баш коссок, Аллах Таала бизге берекесин берет деп эч коркпостон, баланын ыйманына карап тийген, мына биз себепкер ганабыз. Ушул Мубарак чайканасы Азамат биргеликте себепкер болуп, мына ушул белектердин баардыгы Алланын жардамы менен ушул карындашыбызга берип жатат. Дастан, кандай, жакшы отурдуңарбы? Иншалла. Бул мен иним болот. Азамат деген ушул ресторанды жаңы ачты. Азамат. Да, Мубарак деген ресторанда. Чакырып туруп, мына карындашыбыздын батырлыгын эске алып, мына сен кайдадан жаңы приложение кылып, мындай сенин атыңан, мынакей кыргыз элинин атынан деп белектер бар экен, ошо белектерди тапшырып койсуң, а? Мынакей ошо Алла ыраазы болсун. Үлгүлүү үй бүлө. Алла жашооң өмүрүңө береке берсин. Бул жакта мынакей карындашыбызга сенин атыңан дейикчи, мына Азамат мынакей демирчи болуп, мынакей ошол кезде эме сураган эмес экен, макыр сураган эмес экен, калың сураган эмес экен. Мынакей азыр макыр мынакей. Дастан аке, сен баягы Аллах Таала билүүчү, көрүүчү зат экен. Силерге бакыт тилейбиз. Кудай буйрса, анан Мубарак чайканасынын атынан Аллах Таала мээрим менен кичинекей белектерибиз бар болчу. Мына iPhone эжеге 17 Pro, iPhone Pro. iPhone 17 арасында үлгүсүндө, сенин атың. Андан тышкары. Андан тышкары болсо, iPhone эже кичине бизнес товарный бизнес кылат деп уктук Кытайданчы, Кытай менен. Ошого кичине силердин туруктуулугуңар үчүн, бизнеске оборот болуш үчүн кичине дагы оборотко 500 000 сом буйрса iPhone эже. Анан баягы Дастан аке Эң ыйык жер, Дастан барып келген былтыр, дагы насип келди. Ар жолу мына буйрса Дастан аке сизге умрага сертификат, сиздин үй бүлөңүз менен. Иншалла. Бияка. iPhone эже мына сиз анан сиздин апаңыз жөнүндө да уктук, апаңыз дагы аябай таанышман, аябай жакшы эже. Батыр эне экен да, мына кызын берип атканда ойлонбой берген экен. Мына Алла берем десе. Гүлмира эже менен дагы мына чогуу биргеликте үчөөңөр барып келиңиздер. Анан Кудай буйрса. Андан башка дагы Андан тышкары дагы эң негизги белегибиз бар. Кудай буйрса. Мына Бишкек шаарында жашап жатабыз. Не белек деп ойлойсуң, Дастан? Мындай бир биздин белегибиз бар, чакан. Дастан аке бул жерде ачкыч. Мынакей. Кудай буйрса. Бишкектен сага квартира. Алла разы болсун. Кудай буйрса. Алла разы болсун сиздерге. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Дастан аке куттуктайбыз сизди. Алла разы болсун сиздерге. Аллах сизден разы болсун. Дастан мырза, бүгүнкү күнүңүз кандай болду? Биринчи эле билим агабыздын ишине барып, аяктан бир маек курдук эле. Андан кийин бул жерге келип, азыр келинчегиңиз менен тамактандыңыз. Андан кийинки бир сезимдер боюнча айтып кетсеңиз. Негизи баягы мен чынын айтканда Аллахтын каалоосу менен экенбиз. Эртең эмне болорун билбейт экенбиз. Бирок ушул күнү жолугуп калабыз деп эч ойлободум эле. Аллахка миң мерте шүгүр. Ушул Билим мырзага, Азамат байкеге баардыгына Аллах разы болсун. Жалпы эле ушул мага мүмкүнчүлүк берип, баягындай жакшы иштерди жасап атканына Аллах Тааланын берекесин берсин. Албетте биз бул нерсени күткөн эмеспиз. Келинчеги жубайым экөөбүз баягы Билим байке менен жолугабыз деп эле келгенбиз. Баягы сүйлөшүп, баягы жакшы сөздөрүн айтып, эметебиз депчи. Бирок мен күтпөгөн нерсе баягы Аллах Таалан бир жер мындай күтүүсүз жерден белектерди камдап коет экен. Аллахка да миң мерте шүгүр. Ушундай Марек чайканасына келип, ресторанга келинчегим менен отурам. Баягы келинчегим дагы айтып сүрөттөп берип атат, ичин баарын көрбөсөк да сезип атабыз, ичин кандай чоң, кандай кооз экеничи. Тамактар да сонун экен. Бардыгы эле ушул кызмат кылып бизге жардам берген инсандарга Аллахым чексиз бактылуулукту берсин. Баарыбызды бактылуу болгон инсандардан кылсын. Биз дагы азыр келинчегим экөө солкундагандан эмне дешимди билбей атам. Мен дагы баягы ыйлайын деп мындай жүрөгүмдө бир башкача бир сезимдер болуп атат.
бирок баягы ичиндеги дастан депчи мындай толкундан эметип атат да, башкача болупчу. Бирок ушу сезип атам келинчегим дагы аябай эметип жүрүп атканы, ичиненчи сүйүнүп атканы. Биз көптөн бери күтүп жүргөн, кыялданып, ушул нерсе болсо деп Аллах Тааладан сурап жүргөн нерсебиз бүгүн болгонуна мен миң мерте шүгүрмүн. Шүгүр айтам Аллах Таалама. Анткени Аллах Таалам кимде ким сабырдуулук кармаса, ошол нерсе сабырдуулуктун аркасында сөзсүз түрдө жеңишин, жемишин берерине мен терең ишендим. Жарым саатка жетпей өтө мындай бактылуу күндөрдүн учуру болду. Ошол сезимдер боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Алейкум ассалам. Сезимдерди бул жактан айтып жеткизе албыз. Аябай ичимде толкунданып, бир ишенсем, бир ишенбей, аябай башкача болуп атам. Ошо күндү аябай негизинен аябай көпкө күттүм. Жолдошума миң мерте шүгүр, Аллахым ыраазы болсун. Кылып жаткан эмгегин ар дайым Аллахым экеселеп берекесин берсин, рызкысын берсин деп ар дайым тилеп келем. Ошол ар дайым боло берсин. Сиздерге дагы ушундай күндү тартуулаганыңыздарга Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнөлүк бактылык берген болсун. Аябай толкунданып жатам чынында. Биз негизи мынчалык болот деп күткөн эмесмин. Ушундай күн тартуулап жатканыңыздарга, сиздерге бар жалпы жамаатыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Карындашыбызга Алла ыраазы болсун. Байлыкты эмес, бакытты тандаган үчүн, байлыкты эмес, бейишти тандаган үчүн, мындай чындыгы азыр Кыргызстандын Курманжанында атказ. Карындашым, сенден Алла ыраазы болсун. Эң негизгиси Аллах Таала силерди бейишти да чогулгонго насип этсин. Мына ушундай заманда, азыр байлык сураган заманда, махыр сураган заманда ушундай көкүрөгү кенен, жана өзү карындашыбыз айтып калды го, көзү эмес, көкүрөгү көргөнү мага эң маанилүү депчи. Аллах Таала жашооңор өмүрүңө береке берсин, бактылуу болгула иншалла. Карындашыбызга дагы кыргыз элинен чоң ыраазычылык билдиребиз иншалла. Жана сүйлөмдүн арасында жеңебиз сизди өтө мактады го, мындай жоопкерчиликтүү, мындай мырзалардын катарына кирет, туруктуу, ичпейт, чекпейт, жалаң гана мындай ден соолукту камдаган спорт менен машыгат деди. Ар дайым ошол сиздин ийгилигиңиз, медалимдин бир тарабы өзүмдүн ийгилигим болсо, экинчи тарабы жубайымдын ийгиликтериңиз, ошол боюнча бир келинчегиңиз тууралуу айтып кетсеңиз. Негизи Аллах Таалам ушундай бир жакшы жубайды мага тартуулап коюптур. Мен ойлойм, анча-мынча көрбөгөн кишилерден караганда жакшы нерсени Аллах Таала мага буйрук койгон экен да. Мен көзүм көрбөй калса да, бирок жүрөгүмдү ачып коюп, ушундай жубайды тартуулаганга кызым мынакей жаркырап жаныбызда жүрөт. Ага дагы баягы ата деп мындай дайыма келип чарчаганда тосуп алат. Келинчегим дагы баягы спортчунун эң башкы нерсеси режим го, тамак аш. Бирок келинчегим баягы үйдөн эмне болсо дагы тамак жасап, картошка куруп, башка нерсе кылабы, бирок сонун кылып дамдуу кылат. Келинчегиме да Алла ыраазы болсун. Албетте Аллах Таалам бул дүйнөдө болсо да келинчегиме кыяматта сөзсүз түрдө даражасын көтөрөт. Келинчегим дагы өзү амал кылат, баягы эме депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го, эгер Аллахтан башка бирөөгө сажда кыла турганга мүмкүнчүлүк болсо, балким биз бул эркек силердин күйөөңөр деп айтмакмын депчи. Ансандай мен ыраазычылыгымды дайыма алганга аракет кылат. Менин оюм менен болуп, мен кандай десем ошол оюма колдоп, элементарный баягы эшикке чыкканда дагы мен бул жакка чыгып атам, мен бул жакка булга барып келейин деп атам деп баягы айтып кетет да. Анча-мынча аял кишинде жок сапаттар бар десем болот. Аллах Таалам баягы жүрөгүндө ушундай бир сезим калтырган экен келинчегиме. Ушинтип мени баягы менден да көбүрөөк жакшы көрөт да меничи. Негедир кайсыл нерсени жактырдың десем, айтат сен мүнөзүң, ошо жоопкерчиликтүү болгону, ошол нерсе мага жагат депчи. Анткени азыркы учурда көп эле көрүп атабыз. Алтысама аман болсо дагы баягы зордук, зомбулуктар көп эле болуп кетти акыркы убакта Кыргызстандыбызда. Ошондой нерселерде баягы мейли байлыгына, мейли бийлигине карап тийгиле, бирок адам баласынын эң бактылуу кыла турган нерсе бул албетте баягы сөз экен да. Сөз жакшы мындай бактылуулук эч качан бул акча, байлыкта эмес экен. Бактылуулук бул сенин бири бийлигиңе болгон мамилең,
бири бириңе болгон сый, урмат ошол нерсе экен да эң башкысычы. Гүлмира энебизге Алла ыраазы болсун. Акылдашканда ошол мынакей ушундай бизге ыймандуу, ушундай карындашыбызды өстүрүп берген Гүлмира эже, Аллах Таала сиздин жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Мына сиздин кызыңыз сизди бейишке жетелей турган, сиз менен чогуу Алланын үйүнө, пайгамбардын шаарына барып дуа кыла турган мынакей ушундай такыба кызыңыздын себебинен ушундай неаматтары келди десек жаңылышпайбыз. Сиздей энелер көп болсун, байлыкты эмес бакытты тандаган, байлыкты эмес бейишти тандаган энелер көп болсун. Сизге дагы кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай карындашыбызды өстүрүп, ушундай биздин инибизге жөлөк болуп, жардам болуп, жакшылыкта да, жамандыкта да жанында болуп, таштап кетпей, ушу менен чогуу үй бүлө куруп аткан, ушундай кызды тарбиялаган сизге ыраазычылык. Кудай буюрса жана интервью кылып атканда сиз айттыңыздар го биздин ошол үйлөнгөндөн кийинки эле кыялдарыбыздын бири болчу деп. Ошол күндөргө Кудай буюрса жеттиңиздер деп ишенебиз. Жалаң гана ошо сиздерде жакшы жаңылыктар болуп, ушул кызыңыздардын чоңоюп жүргөнүн, Кудай буюрса кийин дагы көп балалуу болуп, ушинтип Дастан мырзанын, анын келинчеги ушундай ийгилик жаратты деген уул кыздардан болсун Кудай буюрса. Адамга кээде адам дагы үлгү болот да. Мен силерди как ошондой үлгүлүү үй бүлө катары көрдүм да. Не дегенде, бая барганда биз бая көз айстерге ошол жардам беребиз деп бая Куран окуп атат дегенде барбадыкпы ошол жакта. Анан там билбейм 300 000 сомбу 500 000 сом тараттык ар бирине там. Анан карындашыбызды көрүп калдым. Карындашыбызды көзү көрөт экен ар. Ойлоп койдум. Неге аралашып отуруп алган? Видео карасам вроде нормально видеого тартып атасыз да. Көрсө сиздин жубайыңыз экен да. Анан мага айтышты, көз айстерге тамак жасап келип атат депчи. Ошо обед кылып келди, бир неме кылып жардам берип көз айстерге ужин кылып бир организовать этип депчи. Алла ыраазы болсун дедим да. Мындайча айтканда, азыр бул заманда азыр көп эле кыздардын көбү бакыт эмес, байлык тандагандар толтура. Бакыт эмес, бейиш эмес, байлыкты тандагандар толтура да. Азыр адамды сурабайт, каякта канча намаз окуйт экен дебейт, канча табат экен деп сурайт. Азыр толтурасын көрүп атабыз, сөздөрдүн Кыргызстанда хит болуп аткан сөздөр бул махыр деген сөз да. Толтура байлардын балдарына тийгендерди көрүп атабыз. Махыр алып, маңказын чыгаргандарды көрүп атабыз, мисалычы. Анан карындашыбызга аябай Алла ыраазы болсун, Аллах Таала жашоосун өмүрүнө береке берсин. Мындайча айтканда Кыргыздын азыркы кезде Курманжандатказы деп да. Бул каждый эле мындайча айтканда билбейм, мен мындай көчөнүн сөзү менен айта турган болгондо, мындай эркектин тили менен айта турган болгондо, ар кимдин эле духу жете бербейт да. Бирок Алланын ыраазы үчүн, сенин ыраазычылыгыңды алайын, сага кызмат кылайын деп тийген карындашыбыздын мындай батырлыгын айтып койбосок дагы болбойт, себеби адамга аралчык айта албаган, бул Аллага да аралчык айта албайт да. Анан азыр тияка болгончо мен кандай болуп таанышып калдыңар, мен бардыгына кызык болуш керек да, мисалы, эмне болуп тааныштыңар, кантип кандай болуп калды, канча болду үйлөнгөнүңөргө, кыздын аты канчада, жашы канчада, ошол жөнүндө башкаларга да бир айтып берип койдуңбу? Ооба, сөзсүз түрдө. Азыр айтайын. Айта бериңиз. Бул келинчегим экөөбүз таанышканыбызга уже 6 жыл болду, 2019 баягы. Мен өзүмдү кабыл алуу жылы десем болот, 2019 жылы ошо көзүм көрбөй калды деп баягы кайгырып эле депрессияда жүрөчүмүн да. Анан ошо 19 жылы спортко да келип, анан ушу келинчегим менен дагы бир иш чарада чогуу болуп, бирок бирибизди көрбөппүз да. Бул келинчегим айтат, сени көргөн эмесмин, мен сени көргөн эмесмин депчи. Бирок болбосо сүрөткө чогуу эле түшүппүз да, общий баягы команда мененчи. Андан кийин телефон алып сүйлөшүп, жазышып жүрдүк. Анан баягы айтып коет го, кыз киши, аял киши кулагың менен себет депчи. Анан ошо келинчегиме дагы көп баягы сүйлөшүп эметкенде дагы сыбызы, башка инструменттер ойноп, жакшы сөздөрдү эметип, анан көрбөсөң дагы көргөндөргөдөй болуп баягы жүрөгүңүз менен көрүп аттыңыз, Ооба, жүрөк мененчи. Анан бул да таң калып атты да, сен мен баягы көзү көрбөгөн адамдар да ушундай болот экен дагы депчи. Анан ушу мен үйрөнө баштады бул кантип көзү көрбөгөндөр менен мамиле кылыш керек, кантип сүйлөш керек, кандай кылса жардам берет депчи. Мисалы азыркы учурда келинчегим мындай баардык нерсени айттырбастан эле кылат да. Келгенде тамакты даярдап, баардык нерсени кылып, баягы келип эле үйдө көңүл ток да. Баягы чарчап келсең дагы, анан кызым дагы ушу 2ден ашып калды. Кызым дагы баягы мени ата деп тосуп алып, көрбөгөндү уже билет да булчу.
сыртқа чыгып барсам да таягымды алып берип, анан кийин жетелеп ата базыңыз тамак ичиңиз депчи. Столду көрсөтүп, ушундай баягы кыз киши айтып койт го пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кимде ким кыздуу болгон болсо, мен ошол үй бүлөгө салам болсун депчи. Анан ошондой болуп кыздуу болгонума аябай сүйүнөм. Кыз киши атага да жакын болгонун сездим да. Баягы атам айтчу эле, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Анан ошондо аябай мындай башкача сезимдер болду да. Анан кызым дагы бүт эмне кылып атсам ошонун баарын мындай эметет, андай көрсөтүп, мисалы бир ичти таппай атсам дагы ошо сезет да, баягы кол менен мындай биякта депчи. Көргөзүп. Анан мен апасына жансап эле көрсөтүп коет да, биякта мына депчи. Мени колум менен көрсөтүп, ушуну алып берип, мына биякта буйрутуп турат, столго жетпей атса да, мына биякта мени көтөр дегенсипчи, көтөрөм. Көтөрсөм анан өзү алат да. Анан кайра алдым деп өчүп кетет. Ушундай бир баары сезимтал болот экен. Ошо келинчегиме да Алла ыраазы болсун, өзүңүз айтмакчы баягы пендеге айта албаган ыраазычылык Аллах айта албайт дейт. Келинчегим дагы ушул спортто жүрсөм дагы башка жака кетип калсам да мени колдоп, түшүнүп, түшүнүү менен кабыл алып, андай режим болсо режим бүт баарын сактаганга да, тамак аш өзгөчө спортчуларга ооба. Мен үйлөнүүгө чейин баягы ар кандай тамак жей бересиң да. Каласаң көчөдүн тамагын жейсиң. Азыр чынын айтканда көчөнүн тамагын жебейм. Сиз уже профессиональный спортсменсиз, Жакында эле Токиодон келдиңиз? Токиодон, Япониядан чемпионатта? Чемпионат Азиядан экинчи орун алып келдиңиз, Ага келинчегиңиздин салымы чоң да, туурабы? Сөзсүз түрдө ооба. Ошон үчүн айтып коет экен да, баягы күчтүү аялдын, күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат деп, Даже ушу пайгамбарыбызга дагы дух берип турган пайгамбарыбыз биринчи пайгамбар болгондо, биринчи кабар келгенде, пайгамбар чочуу үйгө келгенде, Хадича энебиз дух берген экен да, чочулабаңыз. Сиз эгер ушундай адамдарга жакшы мамиле кыласыз, адамдардын акысын жебейсиз, аманатка кыянат кылбайсыз, сиз чынында пайгамбарбыз деп, пайгамбардын артында дагы күч берип турган Хадича энебиз болгон экен да. Ушундай эле сиздин келинчегиңиз дагы Хадича энебиздей эле ушундай күчтүү экен да. Ой. Эжекеден бир эме да. Мындай сиз каяктан болосуз? Анан мындай ушу чечим чыгарып атканда, бир суроо дагы албетте эми сиздин кылган ишиңиз бул өтө бир мындай акылга сыйбай турган мындайчы бир чоң эрдик да, мындайчы. Даңк, мындай энелик даңк деген эме бериш керек да. Кантип таанышып калдыңыз? Кайсы жактан болосуз? Анан таанышканда учурда айтып берсеңиз, үйдөгүлөргө кантип угуздуңуз? Ата-энеңиз каршы болгон жокпу? Тандооңузда кандай болду? Ошол жөнүндө бир айтып берип койсоңуз, Менин аты жөнүм Айпери. Мен өзүм көлдүк болом, бирок Шүйдө чоңойгом кеминде. Дастан менен 2019-жылы таанышканбыз иш чарада. Ал кезде мен биринчи курс болуп, студент болуп жүргөн кезим болчу. Анан өзүм активист болчумун негизинен. Анан көп иш чараларга катышып, уюштуруп, ошентип жүрчүмүн да. Ошол кездерде федерация менен Азиздер федерациясындагы иш чара менен чогуу болуп калдык да. Анан ошол жактагылар менен таанышып, анан Дастан менен байланышып, ошентип таанышып калдык. Анан таанышкандан кийин сыбызга ойноорун көрүп, жана башка спортто жүргөнүн көрүп, өзү кандай өз алдынча жүргөнүн көрүп, анан өзү да видеолорун көрсөтүп, кызыктырып ушинтип калчу да. Анан ошолорун көрсөтүп, мен биринчи ошо сыбызгы ойногон видеолорун апама көрсөтүп жүрчүмүн. Апам дагы дин жолунда, кызым тиги бу да андай башка сөздөрдү айтпайт да. Анан кызыктырып жүрдүм. Анан бул мисалы 2021-жылдары мелдешке чыкканда аларды көрсөтүп, мына бул бала ушундайга жетти апа деп ушинтип жүрдүм. Анан ошентип жүрүп эле анан ошентип көрсөтө бердим да апама. Башында айткан жоксуз? Ушундай деп, Прям сүйлөшүп атам деп айткан жокмун, бирок ушундай балалар ушундай экен апа деп мындай эметип жүрдүм да, ынандырыпчы. Апамдын кийин мындай көзү жетчүдөй болупчу, кийин мисалы. Анан ошентип жүрдүм, анан кийин деле мама менен ушуну менен сүйлөшүп атам, турмушка чыгам дегенде чыгаардын алдында дагы айттым. Анан айтканда бирок мамам ошого чейинки, ошо күнгө чейинки нерселердин баарын айтып жүргөндүктөн мамам ынанды да. Дастанын колунан баары келердигин тааныштырганда дагы Дастанга мындай ынанды да, кызымды берейин депчи. Анан
каршы болгондо турмушка чыгаарда менин туугандарым көбүнчө каршы болду. Атамдын бир туугандары кантесиң, жашоо татаал ушундай деген көз нерселер. айыс болсо кантип ушак Ошо студент кантип болсо эметет депчи анан сен жетелеп каласыңбы, көз айыз болсо сен жетелеп жүрсөң жашооң кыйындап кетет го, ушундай деген сөздөр негизинен болгон. Анан мен бирок алардын сөзүнө эметкен жокмун, мындай уктум, бирок макул деп койдум, бирок баары турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин алар ынанышты да, анткени Дастан бардык жолун табат, стипендия алат, үй бүлөнү багат, кийинтет, ичинтет, бардык нерсени кылат да. Анан ошентип соревнованияларга чыккан видеолорун кетирип коем. Анан ошентип алар дагы азыр уже эч ким каршы эмес, наоборот, уже сүйүнүшөт. Башкалардыкына окшоп, мисалы канча азыр зөөкүлөр бар, канча ичип чеккендер бар, аларга караганда шүгүр. өлтүрүп деле коюп атпайбы? Ошондой болуп атпайбы? Азыркы заманда ар кандай нерселер болуп атат. Жолдошум болсо Кудайыма миң мертебе шүгүр, ичпейт, чекпейт, спорт менен машыгат, баардыгын үйдөн камсыздайт, аябай ответственный, мындай аябай жоопкерчиликтүү да. Ошо турмушка чыгаардын алдында Дастанга ынангам да, эми турмушка чыккандан кийин ошо үй бүлөнү түптөп алып кете албардыгыначы. Анткени ошо сүйлөшүп жүргөн кезде эле аябай мындай ответственный болчу да. Жоопкерчиликтүү болчу, дисциплинаны так кармаган, сөзүнө турган, бир айтканда ошол нерсени кылган, ошондой бала эле да. Анан эгер азыр ушундай нерселерди кылып атса, кийин эгер колдоо мен жактан колдоо болсо, Дастан көп нерсеге жетет деген ичимде ушундай нерсе болду да. Дастанга только мындай түрткү берип туруш керек депчи. Түрткү берип турсаң эле көп нерсеге жетет деп. Азыр Кудайга шүгүр, баардыгы бар, кызыбыз бар. Машалла. Кызыбыз үчүн баардык аракетти кылабыз. Жолдошум болсо ийгиликтерге жетип атат. Баардыгына Кудайга шүгүр да. Ушу биринчи мисалы ата энеңизге айтканда, мисалы көз айсыздык экенин айттыңыз да туурабы? Ошондо сизге апаңыздын реакциясы кандай болду? Эмне деди сизге мисалы? Апам мындай аябай токтоо адам болгондуктан мындай сүйлөшүп атам деген мындай реакциясы аябай деле мындай кызым сүйлөшпө, мындай каршылык эч нерсе көрсөткөн эмес. Кызым, сен ошол нерсеге көзүң жетип жатса, кийинки турмушта ошол менен алып кете алам деп аябай көзүң жетип жаткан болсо тие бер же эмет деген да, мындай сүйлөшө бер, өзүңдүн жашооң деп ушундай нерселер болгон. Бирок жашоо татаал, анда жашоо татаал, алып кетиш кыйын деп ар кандай советтерин берген. Анан бирок каршылык болгон эмес. Сүйлөшпө, андай сөздөр болгон эмес да. Мындай апаңыз жакшы эле көз караш менен го, кызым өзүң бактыңды өзүң таңда деди, Ошондой айткан да. Намаз окуп баштаган качан? Үйлөнгөнгө чейин намаз окучуңуздар беле же үйлөнгөндөн кийин чогуу окуп баштадыңыздарбы? Негизи келинчегим биз үйлөнө элекке чейин ошо хиджаб кийип баштаган. Негизи баягы бул Айпердин үй бүлө тайке тарабы, өзү динге жакын адамдар. Тайкеси дагы өзүбүздүн никебизди кыйып берген. Тайкеси өзү баягы олтуруп советин берип, мындай эркек кишинин милдети, шариатта кандай милдеттерди кылыш керек депчи. Анан баягы айтып коет го, эң башкысы баягы кыз кишини үйдөн узатып, никесин кыйып жөнөткөн жакшы депчи. Биздин баягы тойлордагы жупуну өткөнүнө да Кудайга шүгүр, баягы эми жупуну деген эл катары өттү да. Эч кандай ысырап болгон жок. Анан азыркы кыздар көбүнчө махыр, башка нерсени да көп эметип калат. Ошо сөздөн кечиресиз, ошондо канча махыр сурады келинчегиңиз? Же болбосо анан эме нике кыйганда махыр сурайт го, Ошо канча махыр сурады, канча калың сурады? Эгер ушу башкаларга кызык болуш керек да. Негизи апам менен кайненем жолукканда, булар үйлөнөккө чейин жолукканда, ата энемдер. Анан жолукканда баягы калың жөнүндө эч кандай сөз болбоптур да. Ушундай эле өткөрөбүз, мындай кылабыз деп.
ата энем дагы баардык нерсе макул болуп баягы эч нерсе деп өтпөдү баягы имандын эмеси болушу керек, бири биринен эле жакшы, баары жакшы мындай кылган. Мындай ата энелер дагы бири-бирин сразу биринчи жолукканда эле түшүнүшүп, бири-бирин колдоп, ооба. Иншалла ошолордун дуасынын берекети менен балким ушундай балалуу болуп жакшы жашоо болуп аткан чыгар, Ооба, сөз. Анткени ачыгын айтканда баягы көпчүлүк эркектер дагы азыр үйлөнбөй жүргөндөр көп эле да. Анан эмнеден коркот? Жоопкерчиликтен, башка нерседен эмес, баягы жоопкерчиликтен да коркот, анан кантип багам, кантип эметем, бутка туруп алсам, анан башка нерсе депчи. Бирок келинчегим ушул жерден дагы акылдуулукка салып кетти. Мисалы, келинчегим өзү дагы айтчу да, биз үйлөнсөк деле ошондой эле жашоо өтөт, мындай жүрсөң деле ошондой жашоо өтөт депчи. Анан айтып коет го баягы шариатта да бир адамдык эки адам, эки адамдык төрт адам депчи. Келинчегим экөөбүз үйлөнгөндө деле Кудайга шүгүр баардык нерсе жетип эметип атты да, рызкысын Аллах Тааладан экен да. Биз пенде баягы коркуп эреткенбиз да, кандай болуп калат андай депчи. Аллах Таала да айтат го, пендем сен күмөнүңдөмүн депчи. Эгер жакшы күмөн кылып, кичине болсо да жакшы күмөн кылсаң, Аллах Тааланын жериңде болуп калат экен да, ошол нерсени. Аслан мырза, азыр көп эле көрөт, күйөөгө тийбей жатып эле махырга трехкомнатный квартира, Камри бир балекет машина, мынча миллионго алтын деп сурагандар бар да. Сиздин келинчегиңиз эмне сурады махырга? Махырга ачыны өзү дагы баягы махыр жөнүндө сөз да аябай популярный болуп аткан ошол кездечи. Ошол кезде кайнап турганда, кайнап турган кезде анан келинчегим да тамашалап берчи, эмне кылсам деп. Менден сурайт да, билбейм, сен эмне десең эле. Анан ойлонуп туруп анан айтпай жүрдү. Анан эртеси баягы тойго биз кыз атууга барар да. Кечинде айтты, мен алтын эле сурайм депчи. Бирок мага мындай алтын депчи. Анан алтын шакек деди. Ошол биз отурганда да элге кызык болуш керек ошо. Алтын шакек канча сомдук алтын шакек? 8.000 сом болсо керек. Анткени $100 жетпеген неме экен да, мындайча айтканда. Иншалла. Калың деле ошол мындай 100.000ге жетпеген деле болсо керек. Ошо 100.000. Ал деле ошол расходторго эле кетти кайра. Расход эле. Кайра эле баягы тойду өткөрүү эметкенге эле кетсе керек. Алла разы болсун. Учурдан пайдаланып сиздин ата энеңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан карындашыбыз азыр кээ бирлер мындай акыл айткандар, насаат айтканда толтура. Жашоодо өзү негизи тажрыйба алган адам насаат акыл айтса, аныкы өтүмдүү болот да. Анткени ал он через себя проходил. Сиз мисалы азыр жаштар бар да, биринчи очередь эле адамдын жүрөгүн эмес, акчасынын байлыгын карайт да. Махырын карайт, сразу эле каякта иштейт, мисалы канча мал намаз окуйт деп сураган эч ким жок, канча акча табат деген бар, айына акча табасыңбы же күндө табасыңбы деген бар, үйлөнбөй атып мени багаласыңбы дегендер бар. Ошондой сизден кийин карындаштар, сиңдилериңиз бар да, Кыргызстан боюнча көп. Ошолорго сиз эмне насаат айтат элеңиз? Мисалы, ошол жылдар негизи аябай махыр темасы сиз айткандай кайнап аткан кез болчу, бирок ал кезде мен мисалы Дастандын эмесине карадым да, мисалы махыр сураарда ошо баланын эмеси ошол нерсени алып бергенге эмеси каражаты жетеби же болбосо жагдайына карап ошол нерсени сурагам да убагында. Мындай оор болуп калбасын деп, мындай аядыңыз да мындай эме болгон. Дастан ошо Дастан кечке ошондо ойлонуп өтпөсөйүн депчи. Оор болуп калбасын. Оор болуп калбасын деп. Өзүм да тамашалап айтып кое берем. Приложение кылган эмесмин, ошон үчүн шакек сурадым депчи. Анан ошого шакек сурагам, анан мисалы турмушка чыгаардын алдында кыз биринчи ошо баланын азыркы кылып жаткан аракетин жана ошону анализ кылып, анан алдыда кандай азыркы кылып жаткан аракетин көрүп, анан анализ жасап, анан ошого турмушка чыкса, сөз менен эмес, иши менен карап, ошо иши менен ал кандай бала, мисалы иш аракети барбы, ответственныйбы, күйүмдүүбү, бир туугандары менен болгон отношениясы кандай, ошол нерселерин карап, анан ошол адамдык сапаттарын карап, анан тийсе болот экен деп чечимге келиш керек да. Мисалы ошонун мисалы эгерде бир туугандардын отношениясы, ата-энесинин отношениясы жакшы болсо, бул кийин сага дагы кылган мамилеси жакшы болот дегенден жыйынтык берет да. Эгерде анын мисалы
ответственный болсо кийин үй бүлөнү дагы түптөө алып кете алат, таштап койбойт же болбосо баардык жүктү сага жүктөп салбайт деген тыянакка келиш керек да. Анан адам ошол Дастандын биринчи ошол нерселерин карагам да. Анан ошондон жыйынтыкка келип анан турмушка чыккан. Дастанга тиеп атканда Дастан студент болчу, Ооба, студент болчуңуз, Азыр эми жаштардын көбү эле күйөөгө тиеп аткан кыздардын көбүнүн эле алардын ою боюнча эгер үйү жок болсо кантип жашайбыз, байлыгы жок болсо кантип жашайбыз, акча таппаса кантип жашайбыз дегендер бар да. Ошолорго мисалы сиз акчасы жок туруп үй бүлө куруп кеткенге мындай мүмкүнчүлүк бар деген нерсени да көргөзүңүздөр да туурабы? Эң биринчи байлык эмес депчи. Ошондой корккон кыздар бар. Ошолорго кандай айтат элесиз? Негизинен андай коркунуч негизи ар бир эле кызда болуш керек. Менде болсо мындай болгон да. Турмушка чыгаардын алдында ошо Аллахтын биринчиде Аллахтын ыраазычылыгын алуу деген эме болгондо, жүрөгүмдө ошол нерсе болгон да. Ошол нерсе болгондуктан мен байлык эме жөнүндө ойлонгон жокмун го дейм. Биринчи орунда ошо Аллахтын ыраазычылыгын алсам, жолдошум да кызмат кылган, анын да ыраазычылыгын алсам, аял киши үчүн бейишке кирер алдында айтып атпайбы, күйөөңдүн ыраазычылыгын алган аялдын бейиштик депчи. Ошондуктан мен биринчи очередь ошол Аллах таала мага ыраазы болуп, анан жолдошум дагы турмушка чыкканда ал дагы ыраазы болсо, мен биринчи эмем ошол болду да. Ойлорум ошол болгондуктан анан мага байлык, бийлик же башка нерселер оюма деле ал учурда келген жок да. Ошондуктан ошол нерсе Аллахтын ыраазычылыгы үчүн тийип жаткандыктан азыр баардыгына берекелүү да. Мисалы Дастан тапкан иши берекелүү, Кудай буйрса үйгө аракет кылса ага жетсек, ойлогон ой максаттарыбызга жетсек, ошо. Машалла. Алла ыраазы болсун. Бул жакта медалдар окшойт бул, бул кайсы медалдарыңыз бул? Бирөө Өзбекстандан да быйыл кубок мира болгон, ошол жактан алгам бирөө. Бирөө болсо ошол эле Японияда жакында эле чемпионат Азия болуп өттү. Ал жерден экинчи орунда калдык кылдык. Ошол орун алганыма да, ошо келинчегиме да аябай ыраазычылык билдирем. Анткени баягы кээ бир спортчулар көлгө барып, сбор кылып, ошол жерде режим кармайт го. Келинчегим үйдөн эле ошо сбор эле кылып берип коет да. Машалла, өзү эле сбор кылып берип коет, режим кылып. Бул медалдын бияк бети сиздик болсо, бияк бети келинчегиңиздики экен. Сөзсүз түрдө 50-50 да. Бул анан жигитке 70 өнөр аздык кылат деген бул бир өнөрүңүз бар экен, Андан тышкары буяка комуз алып келген экенсиз. Комуз дагы чертес го дейм, Комуз дагы. Комуз чертип жүрүп келинчегиңиздин жүрөгүн алган окшойсуз, Анда бул көрүүчүлөргө гана бир эме кылып бербейсизби? Биринчи сыбызгыдан баштасак. Сыбыздан баштап. Андайыңыз дагы барбы, Үйлөнмө аспаптар бар. Баягы Раматлы Чубак ажы устазындагы бир эмесин баяндарын окуп калабыз. Эгер бир аспап ойнолгон болсо, анын эмеси жок депчи, баягындай кандай десем, комуз ошол эле баягы бир аспаптуу урма аспаптар эме дегенден мен ошо ойлонуп жүрчүмүн да, кандай болуп калат, үйрөндүм, ойносом болобу болбойбу депчи. Буну сиз кантип мен көзүм көрүп комуз четкен бир кылын кыймылдатканды билбейбиз го сиз. Каяктан мындай таланттын баары сизде? Негизи баягы Аллах таала ушу көздү алып койгон менен башка нерсени берип коет экен, аракеттечи. Мен көрүп жүргөндө ачыгын айтканда тентек эле шок эле калып алчумун. Канча жашта көзүңүз көрбөй калды? 14 жаштан баштап. Азыр быйыл 24кө чыктым. Юбилей деп тамашалап коем келинчегиме да. 10 жыл болду деп. 10 жыл болду деп. Азыр какой-то процент көрөбү же вообще көрбөйбү? Жарык деле сезет. Жарык деле башка болду, башка бүт көрбөйт, Жок, эчтеке жок да. Бул комузду сиз көз айсыз болгондон үйрөнгөнүңүзбү? Комузду деле, муну дагы көзүм көрбөй калгандан үйрөндүм. Спортту деле, башкасын деле ошо көрбөй калгандан кийин эметик да. Канаки андай бир. Бул аспаптын аты сыбызгы. Биздин улуттук аспап. Баягы ушу көз карандысты алгандан кийин кайра өзүнүн калыбына келип атат. Сиздерге Эсинде деген чыгарманы ойноп берем.
Машалла. Сиз бул менен бирөөнүн жүрөгүнө эмес, Кыргызстандын баарын жүрөгүнө алып коесуз го сиз, Дастан мырза. Алла ыраазы болсун. Экинчиси эми комуз, Комузда да. Экинчи. Бул адамды баягы ойго салып коет да. Ой, Сыбызгыч өткөн кездерди эстегенде ошо. Сиз жанагындай спортсмендерди, иш чаралар тоскондо сизди чакырыш керек экен сөзүбүз, Сөз буюрса барбыз. Машалла. Машалла. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Азыр мындай кылайык, карындашыбыз айтып калбадыбы? Ал Дастанды мен ал кезде аягам приложение деле кылган эмес, эң жеңили болсун деп эме кылгам депчи. Азыр Дастан сизге башынан кайда приложение кылат. Азыр Бишкекте эң кымбат ресторан ачылган, Марек деген ресторан. Ошол жака барабыз. Азыр ошол жакта карындашыбыз действительно байлыкты эмес, бактылуулукту тандаган. Бактылуулукту тандаган Аллах Таала кандай кылып байлыкты да бактылуулукту берип коет экенин азыр бирге чогуу көрөбүз азыр, Кеттик жүрүңүз.